Assalamu алейкум. Ардактуу Ошкобар каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн 2020-жылдын 6-декабры биз Ноокат чергесиндебиз. Ноокаттын центриндебиз, тактап айтканда. Ноокаттын центринен жакшы өспүрүм Россиядан келген бардыгы. 2 күн болду келгенине. Россиядан келген өспүрүмдөр сатылып жатыр. Ушул өспүрүмдөр тууралуу сиздерге маалымат бере кетебиз. Келгенине 2 күн болуптур. Бою канча чыгып калат мунун? 1.57 чыгып болсо керек. 1.57, 1.60га тегеренип калат экен да. 1.55тен жогору 1.60тын жетпейт. Ошол азоо экен. Жаңы эле кармалып алып келиптир. Келгенине 2 күн болду дейт. Мына тайды көрүңүздөр. Эгерде сиздерге жаккан болсо, Россиянын кайсы жеринен келди булар? Булар Ростов-на-Дону келди. Ростов? Ростовдон алып келиптир. Эми баасы канча ушул биринчи номердегинин? 170 миң сом деп атабыз. Долларга 2000 доллар. 2000 доллар, сомго 170 миң сом экен. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар дайым Россиядан ташып, Россиядан көп алып келип сатышат. Ноокатта тааныбаган адам деле аз. Хажакбар мырза сатууга койду. Дагын көрсөтөбүз чыгарылышыбызда. Буну биринчи номерге койдук. Андыктан акырына чейин көрүңүздөр. Сиздерге жакканы чыгып калат. Эми баасы кичине түшүп берилеби? Түшөбүз. Жакшы эле. Жакшы эле түшүп беребиз деди баасына. Киргизе берелиби буну? Буну киргизе берели анда. Азоо экен, карматпады. Учурда атканага Хажакбар мырзаны көбүңүздөр таанып билесиздер. Жакшылап байкаңыздар. Мына экинчи номердеги дагы чыгып калды. Бул кеч келдиби? Кеч келди. Бул кеч алынып келиптир. Россиядан силерге ошондо канча айына бир рейс келеби же 2 айда бир алып келип турасыңарбы? 1 айда 3 рейс келет. 1 айда 3 рейс алып келебиз дейт. Мына азыр соруларда келишкен экен. Эми пародалары булар кандай? Пародасын точно билбейм. Полный Ростовдон келген булар. Пародасын точно билбейм деди. Сорулары дагы жамбаштарын көрсөтсөк. Бул дагы келишкен экен. Жашы кандай мунун? Азыр жашын ачып көрөбүз да. Жашын ачып көрөбүз деди. Жалган болуп калбасын деди. Сайыптыр азбы? 5 жашар экен. 5 жашар деди баасы. Бул минилгенби? Жок, азо. Мына бул минилеле экен, азоо экен. Жаңы эле кармалып келиптир. Жаккан болсо, чыгарылышыбыздын акырында номерин айтабыз. Эми мунун баасы канча? Баасы келишим баада бул. Мунун баасы келишим баада. Баасы келишим баада экен мунун. Көрүңүздөр, жакса чаласыздар. Буйруса аласыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эле берейинби? Атты көрүңүздөр, жылкыларга класс басып бөлүшүп коюңуздар. Хажакбар мырза өзү жаш болгону менен Россиядан дагы жылкыларды тандап, сындууларыны алып келет. Өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Көпчүлүгүңүздөр комментарийге жазасыздар, туяктарын жакшылап тарт деп. Мына туяк көкүрөктөрүн тартайын, туяктары таза экен, ден соолугу дагы жакшы, жеп-ич жакшы экен. Бул экинчи номердеги 5 жаш аттын экасы болуп калат. Баасыны келишим баада деди. Үчүнчү кезектеги ат дагы чыгып калды. 6 жашар экасы экен. Көрүңүздөр. Жерде качканы. Бул дагы боюну көтөргөн, керилген жакшы ат экен. Бул дагы азообу? Бул дагы азоо экен. Анан эскерде кетебиз. Чындап Россиядан келдиби? Российский экен, кандай такталат деп көбүңүздөр жазып жатасыздар.
Бул аттардын келип түшкөнү боюнча жетиштүү Россиядан Кыргызстанга келип түшкөнгө чейин документтери бар экен. Атты байкаңыздар. Bunun boyu biyigirak eкен, Ha, bu boyu biyigirak. Tuyaqtарын да көрсөтүп кетем. Така кагылбаптыр, бул дагы азо. Мына тырмактар өсүптүр, а? Жаса какчу болуптур. Эми үйрөтүлөт экен. Bunun boyu кандай чыгып болот? 65тен жогору экен, а бул? 67-68, boyu 1,67-1,68 чыгып болот экен. Altın olasın. Bu külük nerse okşayt da görünüşüne karaganda. Mına Russiyadan alınıp geliniptir. Hiç kanday hazır bular bazar görgön жок, эскерте кетебиz. Bazarga чыкпаптыр. Adamlar da körülek. Адамдар да көрсөтүлө элек эчкимге. Көрсөтүлө элек экен. Биринчи түндө келген бойдон мына бизди чакырыптыр. Күйөктөрдөн да билсе болот да, орус эде. Келгенине. Оякта орустар такалабайт экен да. Булар ошондо кон заводдо жүргөнбү бош эле? Же кандай эрте? Тоодон? Кон заводдон эмес. Бош жүргөн жылкылар экен да? Бош эле жүргөн жылкылар. Бош эле жүргөн жылкылар экен. Мына жакканын тандап аласыздар. Биз айткан дарекке келесиздер, ээси менен байланышасыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттарды насип кылган болсун. Биз чыгарышыбызды улантабыз. 3-чү номердеги атты да алып кирип келатат. 4-чү номердеги кунан экен. Мына тишини көрүңүздөр. Üstünü эме бузуптур, жазга бышты болуп калат экен ошондо. Мына сарайдан чыкты. Мына кунанды көрүңүздөр, кунанды байкаңыздар. Жоон жолпусунан келген кунан экен. 4-чү номердеги кунан. Тишини көргөздүк. Тишини көргөзүп кеттик чыгарылышыбыздын башында эле мына көкүрөктүү өтө жоон экен, туяктары дагы таза. Жазга бышты болуп калат экен, 3 жашар. Өзү азыр кунан. Мен сиздерге жана айтып өткөндөй эле Акбар Хажы эч жөнүн алып келбейт да Россиядан бул. Мына артынан да тартып көрсөтөбүз. Эскерте кетебиз, районубузга өзү 2-3 эле бала алып келет Ноокат районуна. Эң көп, эң крупный Ноокат районуна Россиядан алып келинип тараткан жигит ушул жигит болот Ноокат районунан. Бүт ушул Акбар мырзадан, Хажы Акбар мырзадан алат десек дагы жаңылышпасак керек. Эскерте кетебиз, бул биринчи колду. Булар эми сатылса башка колдордон дагы чыгып калышы мүмкүн. Россиядан түз алынып келген, түз ээсинен алам десеңиздер, акырында номерин айтабыз. Bunun baasına toktolsok, kunandın baası 220 bin som. Jakın jer eken. Buru 66 boy. Boyu 1,66. Boyu uruvenga alıp ölçөгөндө 1,66 santimetre eken. Sekin oldu götürün şunu. Ha. Götürün. Setiye ver, öz orasına tek. Putu kolu taza eken. Mına 5-ci nomerdegi dançaka nazar salыңыздар. Mına gelişken dançak eken. Bunun parodası atası dançak, enesi Vladimir eken. Байкаңыздар, басымдары дагы өтө жакшы экен. Куйруктарын тик көтөрүп баскан данчак. Көрүңүздөр, путу башында көрсөтө кетебиз. Артынан тартпасын дегендерге, артынан дагы, алдынан дагы
Туяктары таза экен. Полторашка бул. Жашы полторашка болуп калат экен. Жазга кунан. Бою 1.65-тен жогору экен данчактын. Көрүңүздөр, жакшы сындуу данчак экен. Баасына токтолобуз. Баасы 250 миң сом деди. Россиядан келгенине 1 ай болуп калыптыр алып келингенине. Бул данчак породасындагы өспүрүм 5-нчи номерде болду. Лайк басып, өспүрүмдөрдү, аттарды лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Байкаңыздар. 5-нчи номерге, 6-нчы номерге кечиресиздер. Понилерди койдук. Көрүңүздөр, булар дагы Россиядан алып келиниптир. Булардын жашы кандай эми? Жашы мынанысы 6 жашар. 6 жашар. Негизи 8 жашар. 8 жашар. Экөө тең ургач. Булар да жакында келди. Ургач понилер экен. Баалары кандай эми понилердин? $1000. $1000. Ошондо 84 миң. 84 миң, 85 миң. 84 миң, 85 миң сом болуп калат экен. $1000 деди. Мына живой вес 1 тонна бука көргөнсүздөрбү? Мына 1 тонна бул Акбар Хажы жөн боло эмес. Ар бир жандыктан бар экен. Бул да Россиядан алып келиниптир. Бука живой вес 1 тонна чыгып калабы бул? Аллах алам чыгып калса керек. 1 тоннанын тегереги да эми, а? Канча жашар бука экен ушул? 3 жашар экен. 3 жашар. Жем жейлек. Жок, эми 2 күн болду келгенде. Кегени, бул дагы жаңы алып келиниптир. 2 күн болду дейт. Бир карыш эле копутуган кетиптир. Моюндары салбаңдап турат. Герефорд породасындагы. Булам акчасына келсе сатыла берет. Акчасына келсе сатыла берет деди. Эми канча мын баа сонда? Буканы сүйлөшө беребиз дейт эгерде. Келишим баада дейт. Сүйлөшөбүз деди. Көрүңүздөр, жаккан болсо чаласыздар. Бул Акбарда издегениңиздерди табат экенсиздер кыскасы. Өзүмүн дагы башым айланып калды мына. Бейлерге келдик, үйрү менен жүрөт. Баласы бар у биян, эркек кулуну бар, мына биян. Мына бейин эркек кулуну бар экен. Мына көктү дагы эркек кулуну бар. Чоң Көктүн дагы эркек кулуну бар экен. Канчадан эми бул бейлер, российский бейлер? Бейлерди эми тарт кое бериңчи, сенеларын сүйлөшүп. Сенеларын келишебиз дейт, эгерде бей алам десеңиздер, тарт кое бериң деди. Бу байланган сатылбайбы? Бейлерди дагы көрүңүздөр, чоң бейлер экен. Боозбу, кысырбы булар? Бейлер бооздан бар. Мына кеткенчи азыр чыгып кеткен. Кеткен мана. Бу Акмар мырза жөнөкөйүн кармабайт экен. Бейлер мынантип үйрү менен жүрөт. Баалары 150 миң сомдон башталып туруп, 300 миң сомго чейин деди бейлердин бааларыны. Кулундуу бейлер бар экен, кулуну жок бейлер бар экен арасында. Эч жөнүнү кармабайт экен. Мына бооз бекен, бурул бээ бооз экен. Канча ушул келишесиздер? Келишесиздер. Акбар мырза да Ноокат районунда эң чоң ат Эссебин, атын? Чоң атын аты Эссебин. Россиядан алып келинген эң чоң бою 1.90 сантиметр экен. Аны дагы көрүп чыктык. Видеого тартпадык аны. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү Акбар мырзанын үйүндөгү, Хажы Акбар мырзанын үйүндөгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Класс басып бөлүшүп коюңуздар, анда эмесе блокнотуңуздарды алыңыздар же жазып алыңыздар. Номерини айтып өтөбүз. 035 менен 0555 15 55 53 номерине кайрылыңыздар. Биз темага дагы жазып коюшка аракет кылабыз номерди. Андыктан мына Россиядан түз алынып келген жылкыларды, аттарды алам десеңиздер, Хажы Акбар мырза менен байланышыңыздар. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр.